Қошқордың чоң аталарын негізі жері ормандан. Қошқордың Гагарин көчөсүнөн. Кабыларай танып келе чоң ата. Бакай кабыл болот. Жумушов. Ошо мен Европейский банк реконструкция развития консультациялык жардам программасынын жетекчиси болдум. Мурун ошо 25-жылга чейин. Мен айтып коеюн. Диспансер Дегиртоонун 3 жолу келген тренинг стадий түрдө ушул киши каржылап берди. Кочоп калды, Ушундай каржылап атабыз. Негизи көбүнчө иш-чаралардын баарын каржылап атабыз. Ошо 25-жылга чейин бизде ошо кара колдо да бар болчу, ошо кара колдо үчүн биз менен Алмаз сиздер менен да иштеген окшойт. Акталар арын эмеге чейин бар, жумгалга чейин бар. Жумгалда дагы акталарда дагы Дарын Қошқордо дагы көп эле толгойлорду колдогонбуз. Араңарда баары чок билдим. Ошо азыр деген биз башкача кичине бир ыкма таптык, мындай жергиликтүү чакан ишканаларга жардам бергенге бул группалык консультация деп коюп атабыз. 3, 4, 5 ишкер чогулуп бир консультант менен иштесе болот деген сөз да. Мурун деген бирден иштечи, азыр деген ошо кичине мындай эффективдүүлүк иштедик деп бир консультантка 3, 4, 5 ишкерди кошуп бир проект бир долбоор кылып иштеп атабыз. Ал кандай иштейт? Bir окшош задача болсун, окшош проект болсун, ошону окшош ишкана болсо, ошолорду бириктиребиз. Ошолорго бир технический задание түзүлөт, бир консультант иштейт, примерно окшош жумуш аткарат да. Ишканалар мисалы бир тармакта иштеш керек. Баары тең жаңы мейманкана гостевойдон турбайсыңар. Ошолорго как раз мисалы үчөңөр чоңулуп, үчөңөр, төртөңөр, бешөңөр сүйлөшүп алып, бир район болсо еще андан да жакшы да. Анда консультант мындай нары бери кыдырбайт да. Бири-бириңерди таанысаңар андан да жакшы. Ошондо деген биз консультантты чогуу тандайбыз. Силер менен сүйлөшүп консультантты тандайбыз. Бул консультантты тандаганда биз тендер өткөрөбүз, конкурс өткөрөбүз. Мисалы Ришаттар, Айдар, Владимир, башкалар баары тең кошулуш керек. Ошо конкурсуна өзүнүн предложенияларын берип, ошолордун баарын изилдейбиз, карайбыз. Силер менен дагы сүйлөшөбүз. Эң жакшы, эң выгодный жагын карайбыз. Опытын дагы жакшы карайбыз. Ошондон кандай поставщиктер менен иштейт, ошолорду да карайбыз. Анан биздин өзүбүздүн критерийлерибиз бар, мисалы опыт болуш керек, 2 жыл иштеш керек, ушунча рекомендация кылыш керек депчи. Анан кийин жумушту долбоорду баштайбыз. Негизи долбоор деген 2-6 айга чейин созулат. Ошонун ичинде 5 ишканага чейин кошулсак болот. Ишканаларга деле биздин требованиялар максималдуу 3-5 чейин. Биздин өзүбүздүн требованияларыбыз бар. Биринчиден деген ошо ишкана 2 жылдан аз көп иштеш керек. Анын документтери бар болуш керек, налоговый декларациялар бар болуш керек, заявка толтуруш керек. Ар кандай мындай чиновник депутаттарга аралашпаш керек, ОПГге аралашпаш керек, ошо да. Анан 3-4-5 этапка чейин бөлүнөт. Мисалы, биринчи изилдейт, анан чертежин чийет, анан жабдууларды абарууну тандайт, аларды алып келет, орнотот, анан үйрөтөт. Ошо 5 этап болуп калат да. Анан эменин консультанттын жумушун биз 100% өзүбүз төлөйбүз. Бирок силер жактан, ошо ишканалар жактан 15% сооплата болуш керек. Мисалы 15% дагы бөлүнөт да. 5 ишкана болсо 15%-ти 5ке бөлсөк 3% болуп калат да. 15%-ти 3кө бөлсөк 3 ишкана болсо анда 5% болуп калат. Ошондой да. Бирок ар бирөөнүкү бирдей болот да. Төлөнүү оплатасы бирдей болот.
Ошондуктан ишканалардын размерлери бирдей болсо жакшы болот, бир тармакта иштесе жакшы болот, бир райондо иштесе жакшы болот. Эми ар кандай деле кара беребиз да. Мисалы азыр биз 5 ушундай проектти долбоорду баштадык. Энергия эффективдүүлүк боюнча 2 долбоорду баштадык. Биринчиси биогазды орнотуп атат бир консультант. Азыр бир консультант 4 ишкана менен иштеп атат. Бирөө көлдө, бирөө Сокулукта, бирөө Чүйдө, ошондой да. Бирөө Жалалатта, ошо 4 ишкана менен. Ал карап өзү консультант караколдо. Ошол бүт өлкөнүн баарын кыдырып иштеп атат да. Анын эмесин, акысын биз төлөп берип атабыз. Жабдуулардын баарын ишкана өзү сатып алыш керек. Ишкана өзүлөрүнүн акчасын сактап, даярдап коюш керек. Алдын ала долбоордун башталышына чейин. Мисалы айтып атпайбы бул консультанттарда оборудование мынча турат, консультантка мынча турат. Консультациясын биз жаап атабыз, бирок оборудованияны өзүңөр алыш керексиңер. Же өзүңөрдүн каражатыңардан, же кредит болобу, же башка бир жактан инвестиция аласыңарбы, ошондой да. Мисалы айтат да, бул тепловой насос $5000 турат, мынча турат деп айтып коет, ошонун акчаны даярдап коюш керексиңер да. Ошол анан долбоор башталганда жанагы суу оплата төлөп атпайбы 15%-чи. Бизге сразу төлөп коюш керексиңер. Биздин банктан банкка төлөш керек да. Жөн эле мындай нак төлөнбөйт. Только счет ачып, банк аркылуу биздин банктагы счетко төлөйсүңөр. Анан кийин консультант жумушун баштайт. Консультант эмне кылат? Биринчи изилдейт, барат, карайт, жабдуулардын баарын тандайт, жакшы качественный, сапаттуу мындай тиңдейинен көрүп атасыңар. Ар кандай производитель бар. Мисалы, жанагы солнечный панельди Кытайда миңдеген компания чыгарып экен да. Биз былтыр ошолордун выставкасына барып келдик. Билтеген чоң выставка болду. Жүздөгөн компания болду. Ошолордун арасынан жакшыларын тандаш керек буларчы. Анан иштеп баштаганда ошол оборудованияны сатып алганга акчага даяр болуп калыш керек. Сразу эме мына ушунча төлөйсүңөр дегенде төлөп аларга жөн акчаны берет. Эксперттер уже точно билет, алар приблизительно берет. Уже долго слушать, да? Ооба, алар кайсы фирмалар, алар өзүлөрү тандап алышат. Биз только ушул фирмалар менен иштейбиз депчи. Булар уже кепилдигин берген, булар уже өзүнүн зерттебин алдычы. Анан дагы бир башка тармактагы консультациялардагы колдоп бере алабыз. Мисалы маркетинг, веб-сайт жасайсыңар, жанагы гостиничный бизнес боюнча консультанттар бере алат, мисалы дизайн, ошондой деле тармактардан деле консультация алсаңар болот. Бирок бүгүнкү биздин темабыз энергоэффективность, тепловой насос, солнечный панель, очистной сооружение деле болот. Бул мисалы башка тармакта өзүнчө болуш керек да. Маркетинг болсо, анда маркетинг, чисто только маркетинг болуш керек. Тиги гостиничный бизнес болсо, анда өзүнчө болуш керек. Ошондой да. Анан энергия тиги жакшы технологиялар боюнча еще очистной сооружение бар да. Очистойду коем десеңер, ал деле жакшы. Консультанттар деле айтат да. Очистное сооружение боюнча Мини очистное сооружение бар да. Алар деле кичинекей 10 кишилик, 20 кишилик деген очистное сооружение. Да, вы расскажете, да? Да. Болду? Кырсет деген программа уктурган окшойт да. Кырсет деген программа бар, ал Финка, KSB, Демирбанкта бар. Именно ошо энергоэффективный, зеленый технологияларды алсаңар болот. Мисалы, миллион сом алсаңар, ошонун ичинен 100 000 сом силерге кайра грант кылып кайтарылып берет. Анын Проценты коммерческий. Бирок ден грант берет кайра. Эми номеріңізді айтыңыз. 0777 99 Очень мало берет просто курсов. 60-26. Можно? Слышь, пожалуйста, 60-26. Жөнөтпөйбү? Жөнөтпөйбү? Жөнөтпөйбү. Кырсетте да жөнөтпөйбү. Жөнөтпөйбү.